Assalamu alaikum, амансыздарбы туугандар. Бүгүн число 27 сентябрь 2025 жыл. Ноқат базарында туугандар. Бүгүн буюрса Ноқаттын базары бүгүн ачылды. Будан бир жума мурда ушул барыңыздар билесиздер. Ноқат базары күйгөн эле. Толук ушу бир жумадан кийин уже бүгүн базарды ачты. Азыр буюрса базардын ичине кирип сиздерге тартып чыгарабыз. Бирден лайктардан басыңыздар. Жакшы ой пикир калтырып достор, бизге катталып коңуздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Бүгүнкү курсу дагы айта кетсек, Капитал банкта доллар 87.20, евро 99, ал эми рубль болсо 1.037. Финансовый кредит банкта доллар 87.30, евро 101, ал эми рубль болсо 1.040. Банктардын бардыгында эле ушул бирдей эле экен туугандар. Ошондо 1000 рублиңиздер 1037 сом, 1040 сом болуп турган чагы. Негизде кырсык балекеттерден Алла өзү сактасын. Ошо будан 8 күн мурда ушул Ноқат базары түнкү саат 10:30 күйгөн. Ошондон бери базардын ичи жабык курулуп, бүгүн буюрса ачылды. Мына ушундай туугандар. Бул көчө Сагынбек Алимбаев көчөсү туугандар. Бул эки жагына тең ушул эски лотокторду алып кайра жаңыдан коюп, эки чекесине ушул тротуарларга, асфальттардан басып буюрса бүтүптүр. Мына туугандар. Вообще сонун болуп калыптыр. Ушул Ноқаттын базары. Ушул базар деген жазуудан кирип барабыз буюрса. Өткөндөрдө негизи бул жерлерге снос деп жазып койгон эле базардын ичине. Ошондо өрткөнү пожарный кире албай, мына место тарлыгынан, жол тарлыгынан мына ушундай кылып туруп снос кылып жазган эле. 0,80 деп 1 метрге жакын жылыш керек экен. Мына ушул эки жака тең өзү жазышкан. Мына эки чекеге тең мына варианттарга сносторду жазган. 1 метр, 1,5 метрге чейин мына контейнерлер, базарлар жылыш керек экен местасы. Азыр мынакей туугандар, мына 06 дейт. Негизи ушул өзү мына жолдорду пожарный кире турган чоңураак место коюп койсо жакшы болот. Мына жерлер уже снос болуп жылып баштаптыр мынакей. Мына жакта жылат экен снос болуп. Өткөндө ушул жерлер күйгөн. Бул жерлерде ошол эт дүкөн бар эле, дептер урча саткан жерлер бар эле. Мына күйгөн жерлердин ушундай кылып орап коюптур. Эттин баасы 650 сомдон бизде. Мына ушул жерде мына 3 катарынан самсаканалар бар эле. Ушул жерлер күйүп, кайра снос жазылып туруп жамандай болуп. Нелерде ошол продуктовый магазин бар эле. Бул жерде барыңыздар, Ноқаттагылар жакшы билет. Дептер урча саткан жерлер бар эле. Снос деп жазыптыр. Ушуну негизи
өрт коопсуздугу болгонго чейин эле жазып, негизи мындай пожарный места кире турган жол чыгарып койсо жакшы болмок эле. Мына жерге 6 метр жол дейт экен, снос деп. Бул жерге дагы жазыптыр снос деп. Мына жерде снос деп жазыптыр. Бүгүн ачылды базары, Нокат базары бүгүн ачылды. Мына жактарга жазылбаптыр бул рядка. Ошондо главный жолдоруна жазылып турсуңуздар. Мына жерлерге жазылыптыр. Мына мына жерде вообще сонун кылып коюптур го. Мурда бул жерде 1 метр место бар эле да баскангач, азыр бул жер вообще чоңойтуп коюптур. Эми окшоп турам базар ичи кеңири болуп. Вообще кеңейтилиптир. Мурда мыналар мына жерге чейин келип калган эле, азыр эми жакшы болуптур. Снос деп мыналарга дагы жазылыптыр. Ушуну да чоңойтуп койсо, кеңейтип. На тугандар көрүңүздөрчү, вообще места кеңейтилип. Бирок бул жактар ошо мурдагыдай эле экен. Ушул базардын главный ошол центральный жолдорун ачыптыр да. Жакшы кылыптыр чындыгында. Бул жерди мурда билгендер билесиздер, мурдагы эмесин. Бул жерде адам басканга дагы негизи места тар эле, 1,5 метрдей эле места бар эле. Азыр эми канча бир 4-5 метрдей места калып туруптур. Бул жактар эми уже тазалоо иштери жүрүп бүтүп, кайра стройка иши башталыптыр. Фундамент куюп, тугандар. Бирок мына ушул жерлерди дагы ачыш керек. Мына жерлер дагы ушул эле тар да. Мына жерлерге дагы снос жазыптыр. Бирок бул жака жазбаптыр эмнегедир. Мына бул жерлер дагы эле бойдон экен. Kiresi yazıptır. Ne olacaklardı dağı жақшына қараштырып қойса жақсы болады. Nal alınat ekan ошондо. Нелер снос болот экен. Бул жерлер ошо пирожки, манты пишире турган жерлер эле. Бул жерлер уже бардыгы сноска элешип калыптыр.
Ana ol yerleştir 6 metredeydi. Bu жаққа жазбаптыр. Ana ol. Yerге 6 метр жазыптыр. Bu жаққа дағы жазылбаптыр негізі. Мына бұл жерге кірестерді чейіп қойып тұр. Бұл базардың беркей башы, Қырғыз ата стоянкасы. Көтермөй, Салин, Борко, Телман. Бұл жерлерге дағы жазып тұрсын достарда. Бұл жаққа қайрам науыл. Өткенде жазда науыл жерде сай барлы. Сайдың үстін açып, қайра места қойып қойып тұр ғой. Bunlar Ana şimdi. туғандар, мынау ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Дагы базардын кайсы жерлерин тартып чыгарайлы, комментарийге жазыңыздар. Бизге катталып, жакшы ой пикир калтырып, Алла разы болсун бардыгыңыздардан.